ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков жарыялаган сергек жашоо жана ден соолук жылынын алкагында окуу жайдын педагогика жана психология факультетинин улук окутуучусу Каныбек Жанибаев ОШМунун башкы корпусунан Бишкекке карай жөө жолго чыкты. Мына быйылкы 2023 жылды биздин ректорубуз сергек жашоо жана ден соолук жылы деп белгилеген ОШМуда. Мен ошол ректорубуздун жарлыгын ишке ашыруу максатында ушул Оштон Бишкекке жөө чуркап жетем деп максат койдум. Азыркы жаштарды спортко тартууда негизги максат. Ал эми үй бүлөм эч кандай каршы болгон жок. Себеби мен бул ишке көп жылдан бери ниет кылып даярданып жүргөнмүн да. Аталган факультеттин улук окутуучусу Каныбек Жанибаевди ОШМунун профессордук окутуучулук курамы, факультеттин жамааты коштоп чыгып, бата берип сапарга узатышты. Акыркы мезгилде көрүп атпайсызбы, ошо жаштардын арасында деле Кыргызстанда бир топ оорулардын түрү көбөйүп кеткен. Анан муну кандай жеңебиз? Улуттун генофондун кандай оңдойбуз? Ошол эң негизги эле бир критерий ушу бул дене тарбиясы экен да. Ошол максатта эң негизги максат ошол болду. Ошентип жолго аттанды. Эми ошол агайыбызга бекемден соолук каалап, ошо өйдө кырсыктан, куржалардан алыс болуп, аман эсен Бишкекке жетсин деп тилеп отурабыз. Каныбек Жанибаев 10 күндүн ичинде Борбор калаадагы Ала Тоо аянтына чейинки аралыктуу чуркап өтөт. Ал жакта ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат тосуп алат.